Сарай издегендер барбы туғандар? Бардық документтері так таза болған, документальный 20 сотық, фактически андан бираз көбірек болған жер аянтында жайгашкан сарай жашай турган үйі менен шашылыш түрдө сатууга чыкты. Эң негизгиси өтө сонун локация деген туғандар. Кайсыл жерде дегендер үчүн жанагы Бишкек шаарына Манас аэропортун көздөй келе жаткан чоң жолдо объезднойдун кесилишинен Поскайдан өткөндөн кийин Ак жол айылынын бүтүшүнөн эле разворот кыласыздар дагы кайра оң тарапка ушул Комсомольский айылына киресиздер. Жанышбаев Абсамат деген көчө менен кирип туруп эле бираз жүрөсүздөр дагы кайра сол тарапка Тупиковая деген көчөгө кирет экенсиздер да. Мынакей. Бул жак ошол Тупиковая көчө. Ушул көчө менен эле келгенде ушул эки айрылыш жер болот. Ушул эки айрылыш жерден эле сол тараптагы ушул воротаны көрөсүздөр. Сатыла турган сарай дал ушул даректе жайгашкан тугандар. Эң негизгиси бардык документтери так таза колдо, суу свети бар. Эки жерден скважинадан суу чыккан тугандар. Ал эле ушул жерде мал чарбачылыктарды өнүктүрсөңүздөр болот. Баасы 300 000 доллар кеми бар деди тугандар. Эс номерин экранга калтырып койдук, чалып байланышсаңыздар болот. Бизден алыстабай туруңуздар, бир катар сиздерге четтинен көрсөтүп берели. Дарбаза калиткалары орнотулган, киргенде эле бул жагында сенабалы бар, көрдүңүздөр. Сенабалдагы кенен бул жерге бир чөптү толтуруп ала турган болсоңуздар, кышы менен чөптөн кыйналбай эле чыгасыздар. Мынакей. 3 фаза электр энергиялары дагы бардыгы тартылып келген. Анан бул тарабында болсо көрдүңүздөр. Чоң үйгө ылайыкташтырылып фундаменттери куюлган. Чоң үйдү дагы особнякты ушул жерге салып алсаңыздар болот тугандар. Бул тарабы эски үйү дагы бар. Чоң үй салганча ушул жерде дагы бираз ремонт кылып алып туруп жашап турсаңыздар болот экен. Бул жак тарабы бош орундук турат. Каласаңыздар бул тарабына деле кошумча курулуштарды курсаңыздар болот экен. Мынакей. Бул жак жагы болсо жарымы сарай, анан бул жагы дагы жанагы холодильник курганы, убойный цех кылганы, жилой 2 бөлмөсү бар экен. Азыр бир катар сиздерге четинен көрсөтүп беребиз. Бул навестин астына бир 4 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Анан бул жак жагында дагы бош орундугу бар. Каласаңыздар бул жагына дагы бул сарай сиздерге кичинелик кыла турган болсо, чоң бир сарай салып койсоңуздар дагы болот тугандар. Көрдүңүздөр? Мынакей бул жагы азыр стяжка болгон. Ушундай тугандар. Жүрүңүздөр, эми четинен көрсөтүп баштайлы. Бул жагына киргенде эле, мынакей. Бул жак тарабы дагы навес болгон. Бул жерге дагы каласаңыздар унааларды киргизип токтотуп койсоңуздар болот, же болбосо жанагы кандай десем, ошол жерде малды бакканы, ушул жерде жанагы союп убойный цех кылсаңыздар дагы болот да. Анан бул жак жагы мынакей. Холодильник экен. Бул холодильник дагы рабочий, иштейт тугандар холодильниги. Анан бул тарабы болсо азыр ичинен көрсөтөлү, бул жерде күлүчкен. Бул жагында эми бир склад бөлмөсү бар экен. Майда чүйдө оокаттарды, инструменттерди, керексиз оокаттарды ушул тарапка койсоңуздар болот. Сарайдын ичи көрдүңүздөр. Бардык ортодо перегородкалар бөлүнгөн. Анан акырлар бардыгы жасалып тур. Эми бул жерде азыр бул жак жагы мынакей тугандар. Жемкана кылып койсоңуздар болот. Бул жакта дробилкасы дагы турат экен. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Анан эми бул жак жагы болсо убойный экен. Көрдүңүздөр. Ушул жерден асып, мына жерде бышактарынан бери турат экен тугандар. Эми буга чейин бул жерде ачыгын айтканда тугандар ак кулактарды баккан экен да. Ачык эле айтып коеюн, сиздерге жаман көрбөңүздөр, чочко багылган жер экен. Ушундай сарайды сатууга коюп жатат. 20 сотук документальный жер аянтында жайгашкан. Көрдүңүздөр, акырлары эми бардыгы жасалыптыр. Бир катар оңдоп түзөөдөн өткөрүп алып туруп, жанагы койлорду киргизип алып бакканга дагы өтө сонун экен. Мынандай каналдары бардыгы агы коюлуп жасалган. Мына көрдүңүздөр, астылары стяжка болгон. Бул жерге эми букаларды, уйларды байлап туруп баксаңыздар дагы болот экен. Эми бир катар карап көрөсүздөр. Анан бул жагынан болсо сыртка чыгып кетсе дагы болот экен тугандар. Мынакей. Бул жагынан бир чоң канал агып өткөн. Ушул жерден бул жак тарабы сиздерге карап калат экен. Көрдүңүздөр, эгерде ушул жер кызыктырган болсо, экрандагы номерлер, ээсинин номери түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Бардык документтери так таза колдо тугандар. Баасыны 300 000 доллар деди. Келип көрүп жаккан болсо дагы бир катар баалашып алып көрөсүздөр. Бул жакка өзүнчө скважинадан таза суу кирген, мынакей көрдүңүздөр, скважинадан таза суу кирген, анан бул жак тарабына дагы өзүнчө скважинадан таза суу кириптир тугандар. Бул жак тарабында эле бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Киргенде эле көрдүңүздөр. Бул жери кенен. Бул жерди кол кылып койсоңуздар болот экен да. Мында ашкана эмереттерин орнотуп, чай иче турган стулдарды коюп, мынакей. Бул жактан болсо скважинадан таза суу чыккан бул жак тарабынан дагы. Көрдүңүздөр,
Бул жагын бир катар өзүңүздөргө жарашыктуу кылып туруп, өзүңүздөргө жаккандай кылып ремонт кылып аласыздар. Бул жагында биринчи жилой бөлмөсү, бир бөлмө көрдүңүздөр. Мынакей. Бардык шарттарын түзүп коюп тур өздөрү үчүн. Келесиздер дагы сиздер өзүңүздөргө жаккандай кылып дагы бир катар шартын түзүп аласыздар. Бул жагы дагы бир ошондой жилой бөлмө боло турган бөлмө экен. Көрдүңүздөр, Андан бери келсеңиздер, бул жагында жуунуучу бөлмө, душ кабинка кылганы өзүнчө бир бөлмөсү бар. Бул жагы азыркы учурда пусо боюнча турат экен. Бир катар ошол ванна, душ кабинкаларды алып келип, унитаздарды алып келип орнотуп алсаңыздар болот. Анан бул тарабы болсо дагы жанагы убойный цех кылган ылайыкташтырылган экен да. Ушул жерди убойный кылып туруп, анан бул тарабын болсо ичин холодильник кылам деп пландаган экен. Азыркы учурда эми толук бүтө элек экен. Эгерде ушул жерди алып туруп, бул жакта бука, кой, эт багытта багып ушул жерди убойный кылам десеңиздер дагы болот. Анан ушул убойныйга бир чоң воротаны коюп койгон, ушул жерге эле малдарды алып келип, союп, кайра этин ушул жерден алып чыгып кетсеңиздер болот экен да. Көрдүңүздөр, кааласаңыздар бул тарабы бош турат. Бул жагына дагы бир чоң сарай салып алсаңыздар болот тугандар. Жалпысынан ушул документинде 20 сотук деп жазылып тур, фактически бирок чоң экен. Келип көрүп жаккан болсо баалашып аласыздар. Баасын жанагы $300,000 кеми бар деп койду тугандар. Эс номер экранда турат, түз эле чалып байланышасыздар. Бишкек шаарына Манас аэропортун көздөй келе жатканда Поски айдан тагыраагы объездной чоң трассасын кесип өткөндөн кийин эле Комсомольский айылы күнбатышты көздөй жанагы күнбатыш көздөй Комсомол айылына кирип туруп, бир аз жүрсөңүздөр кайра сол тарапка Тупиковая көчөсүнө кирип эле дал ушул дарекке келесиздер. Эс номер экранда турат, бир катар чалсаңыздар локациясын да жиберет. Ошол аркылуу келип көрсөңүздөр дагы болот тугандар. Ушундай сарай издеген дос туган тааныштар болсо, анан WhatsApp группаларга ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Баасын $300,000 кеми бар деди. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар.